Эмне үчүн чек талап кылып байге утуп ал лотереясы өткөрүлдү. 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы көмүскө экономиканы жокко чыгаруу максатында кызыктыруучу чек талап кылып байге утуп ал лотереясын өткөздү. Сиз дүкөндөн сатып алган товарлар үчүн салыкты баасы менен бирге төлөп аласыз. Бирок мыйзамга баш ийбеген бизнес ээлеринин айынан бул салык алардын чөнтөгүндө кала берет. Чекти талап кылбоо менен бирге бизнес ээлерин байытып жатасыздар. Мурда товар сатып алууда же кызмат көрсөтүүдө чектер берилбесе, азыр лотереянын негизинде сиз өзүңүздүн керектөөчү катары укугуңузду коргоо менен бирге көмүскө бизнес менен күрөшкө салымыңызды кошуп атасыз. Туруктуу ККМди колдонуу санариптештирүүнүн маанилүү бөлүгү. Биз активдүү жарандыкты өнүктүрүүгө салым кошобуз. Өлкөнүн бюджетин көбөйтөбүз. 2022 жылы салык кызматы өзүнүн тарыхында биринчи жолу контролдук кассалык машиналарды колдонуп аткан салык төлөөчүлөрдү башкаруунун жаңы инструментин ишке киргизүү чечимин кабыл алынган. Бул элдик көзөмөлдү мобилизациялоо. Жарандарды товар же кызматтарды сатып алууда кассалык чектерди талап кылууга үндөө. Лотерея 10 майда башталган. Биринчи утушта 64 миңден ашуун катышуучу 350 миллион сомдон ашкан чектерди каттоодон өткүзүшкөн. 1 октябрда өткөн экинчи утушта 135 миңден ашуун катышуучу 11,9 миллиард сомго чек катташкан. Ал эми 30 декабрдагы өткөн 3-чү жыйынтыктоочу утушта 176 миңден катышуучу катталган. Бардыгы биригип 19 миллиард сомдон ашуун чектерди катташкан. Мониторинг көргөзгөндөй, лотереянын ар бир утушунда катышуучулардын санынын өсүшү менен бирге катталып аткан кассалык чектердин суммасы дагы өсүп жатат.